Урматтуу достор, мен сиздерге шайлоочулар катары эмес, бир өлкөдө жашап, мыйзам иштеген жана мамлекет элге кызмат кылган, Кыргызстанга ишенген адамдар катары кайрылып жатам. Мен жашоом мыйзам менен иштөө. Көптөгөн жылдар бою мен жүздөгөн адамдар адилеттүүлүккө эмес, система түш болгон учурларды көрдүм. Ал система элге жардам бергендин ордуна тескерисинче көп учурда тоскоолдук жаратууда. Мен муну өзгөртүү үчүн депутаттыкка ат салышып жатам. Адилеттүүлүк жана тартип деген сөздөрдүн маанисин калыбына келтирүү керек. Бүгүнкү көйгөй мыйзамдардын жоктугунда эмес. Алар бар, бирок алар көбүнчө чийки, башка өлкөлөрдөн көчүрүлгөн жана түшүнүксүз. Алардын бирлери чет өлкөлөрдөн көчүрүлгөн. Башкалары биздин чындыкты чагылдырбайт. Ошол себептен бир эле мыйзам шаарда, айылда же бай менен же карапайым адамдар үчүн эки башка иштейт. Мен мыйзам баарына бирдей болушун каалаймын. Чынчыл, түшүнүктүү жана жашоого жөндөмдүү. Мен ал мыйзамдардын кайсы жерин оңдоп, кайсы жеринде жылчыктар катылган, кайсы жеринде адилетсиздик болгонун билем. Күчтүү өлкө ураандар менен эмес, туура иштеген эрежелерден башталат. Мыйзам коркунуч эмес, курал болуш керек. Соттор көз карандысыз болуш керек. Тергөөчү ачык болуш керек. Менчик корголуш керек. Жарандар эмгеги менен курган нерсесин мамлекет тартып албасына ишениши керек. Менин максатым карыздарга чөмүлүп жана коркуп жашаган Кыргызстан эмес, эмгек менен өнүккөн Кыргызстан. Буга жетүү үчүн адилеттүүлүк бардык тармактардын, экономиканын да фундаменти болууга тийиш. Менин приоритетим жергиликтүү өндүрүштү өнүктүрүү, үлүштүк акционерлерди коргоо, чакан бизнести жана жаш адистерди колдоо. Иштегиси келген ар бир адам чет өлкөдөн келечек издебейт. Кыргызстанда иштөөгө мүмкүнчүлүк болуш керек. Биздин жаштар күчтүү, акылдуу жана эркин. Аларга мүмкүнчүлүктөр жана мамлекеттик коргоосу, колдоосу керек. Мен мамлекет тарабынан каржыланган атайын билим берүү программасын сунуш кылам. 1 күн теория, 4 күн практикалык окуу. Бул жаштарга көп жыл күтпөй, дароо кесипке ээ болуусун өбөлгө түзөт. Алар башка мамлекеттерге кетпей, Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн иштешет. Мен ооруканаларга ар бир битап үчүн акча төлөнүш жана жөн гана отчет бербестен, дарыгерлерди иштөөгө, өбөлгө болушун каалаймын. Пенсиялар бааларга жараша көтөрүлүш керек. Социалдык жардам символикалык эмес, реалдуу болуш керек. Ар бир үй бүлө, өзгөчө көп балалуулар татыктуу жашоого мүмкүндүк берүүчү колдоону алышу керек. Бизге келечекке ишеним көрсөткөн инфраструктура керек. Жолдор, энергетика, мектептер, саламаттык сактоо. Ар бир долбоор көзөмөлдүү болушу керек. Эл мага системаны өзгөртө албайсың деп көп айтышат. Мен айтаарым элем. Эгер ага абийири менен жашаган, иштеген адамдар келсе, өзгөртсө болот. Мен мүмкүн эмес нерсени убада кылбайм. Мен бир нерсеге убада берем. Таза иштеп, эл үчүн болом. Мен жашоом менин ишим. Менин жолум адилеттүүлүк. Менин максатым артыкчылыктуу адамдарды эмес, элди коргоон мыйзамдар. Мен жанында болгон бардык адамдарга ыраазычылык билдирем. Биз чогуу бир максат үчүн иштеп жатабыз. Өлкө үчүн, балдар үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн. Канат Хасанов, Жогорку Кеңешке депутаттыкка талапкер, 12 номер менен 1 Май району, 23 шайлоо округу.